Биз болсо программабызды уланталы. Мен жаныма Азирет Осмонов келип калды. Каяктан келдиңиз? Мен болсо алыскы Борбор калабыздын бир бурчунан келдим. Ооба. Аран келдиңизби? Аран келдим. Жолдо болсо аягында жол тыгындары көп, эшикте болсо туман, элдер болсо ызы чуу ошентип атып, баардык жол чырактардын баардыгы кызылга түшүп калыптыр. Анан араң ошентип бир аз кечип келдим. Кечип калыңыздарчы менден. Кош келдиңиз, кыскасы келгениңиз жакшы болду. Буюрса, азыр бизде коногубуз бар. Ал менен тааныштырып, анан маек курсак, Коногубуз өзүнүн иши менен алек болот. Өзүнүн эле иш кылып атат. Силер эмне кылып атасыңар, эмне сүйлөшүп атасыңар билбейт. Анда тааныштырып өтөлү. Бизге өзгөчө сонун нерселерди азыр жасап берет. Ушул жерден дизайнер Алия Саткыналиева. Эже кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандыңыздарбы? Аябай сонун нерселерди алып келдиңиз, анан карасаң, Азирет Моно. Бул балатты болгондо дагы момпос үйлөрдөн таттуу балат экен, Таттуу балаталардан бүгүнкү эртең мененки гана ойлонуп жасалган балат. Эртең менен гана жасай коюштур. Эртең менен жасалган балат ушундай кооз чыгыптыр да. Ооба. Эң сонун бул балатны жегиң келет экен, Бул балаты эки кызматты аткарат экен. Биринчиден бул балатылык кызматын аткарат экен, экинчиден бул жаш балдарды сүйүнтөт экен, мындай жесе да болот экен, азык катары дагы. Ооба, азык катары. Жаш балдар эмес, чоңдор деле сүйүнүп атпайлы муну карап. Өз негизи жесе деле болот экен. Деп жеп баштабайсыңбы? Азыр ушуну жасалуу ыкмаларын көрсөтүп бербейм, Көрсөтүп берсин. Бул момпос үйлөрдөн жасалып атпайбы, таттуулардан, Ал эми азыр сиз бизге балаты жасап бересиз, бирок ал кадимки желим кашыктардан. Желим кашыктардан, кадимки желим кашыктардан. Муну жесе болбойт. Буну жесе болбойт. Буну биз ашканада кооздук үчүн гана койсок болот. Анан негизи эле азыр жаңы жылга эң актуалдуу ушул балаты болуп эсептелинет да, ошон үчүн балатыларды ар кандай желим кашыктардан, таттуулардан, оюнчуктардан жасаса болот да. Жакшы, келиңиз анда жасап баштайлы. Азыр мен жасай берейин. Желим кашык керек экен бизге, анан бул жер эң биринчиден бул кийиз да. Кийиз бул жакшы кармайт экен да, негизи эле жармаштырганга бул кийиз жакшы кармайт экен. Желим кашыктарды абдан мындай биринчиден мынтип сындырып алыш керек. Обязательно сындырып алыш керек. Кел анда мен сындырганга жакынмын. Үйдө сындырып алып эле апама нуршуга көрчү элем. Сындырган оңой эле турбай. Оңой эле. Мунун баштарын чыгарып алыш керек экен. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көрүп жатканыңыздар, бул желим кашык кадимки эле. Жашыл өңдөгүсүн алышыңыз керек, анткени балаталардын жашы өңүн жашыл кылсак коозураак көрүнөт, Туура. Андан кийин бул кийизге бул ысык клей деп коет, ысык клей менен бирден мындай кылып жармаштырып чыгабыз. Сизге ушул ой каяктан келди, ушул идея каяктан келди? Бул идеяны негизи эле мен өзүм дизайнер болгонго ар кандай нерселерди жасаганды жакшы көрөм да. Бир эле бул кол өнөрчүлүктө балатылар эле эмес, кийимдердин дагы түрүн тигебиз. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, ушул баягы кийимдерди өзүбүз ойлонуп чыгып анан тигем депчи. Качан башталган бул? Сиздин баягы ойлоп чыгып кийимдерди тигүү кыйыныраак го деп ойлоп атам да. Бирок дизайнер болсоңуз сизге оңой, Бул өнөр мага мындан 3,5-4 жыл мурун ушул өнөр мага келди да. Негизи эле өзүмдүн кесибим юрист. Негизи юристмин. Кесибим юрист. Юридический академияны бүткөм өзүм. Азыркы учурда бухгалтер болуп иштейм. Бирок хоббим ушулдай деп коесузбу? Ар бир адамды жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт, бирок аял киши дагы андан да көбүрөөк. Айымга 60 өнөр аздык кылат. Айымга 60 өнөр аздык кылат. Анан кийимдерди, түркүн кийимдерди тиккенге, адамдарды сүйүнткөнгө, мисалы үчүн ушул балатыны жасаардын алдында эң биринчиден биз кызым экөөбүз, менин өзүмдүн улуу кызым бар. Кызым экөөбүз школго мама кандай эмелерди жасасак болот, биз ушинтип классты кооздойт элек дегенде мен ушул балатын ойлоп таптым да, кандай кылып жасасак болот депчи. Анан ушул желим кашыктарды келиңиз жасай берели. Бул эмне? Бул ысык клей деп коет. Ушун менен пистолетке салып туруп, анан күйгүзүп койсок, бул ысык клей өзү эрип, анан бизге даярдап берет да клейди. Азыр бул жерде кийиз, желим кашык, клей
Үчөө эле керек. Үчөө эле керек, башка эч нерсе керек эмес. Жакында жаңы жыл келе жатат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Үйдө бир ушундай атмосфераны жаратуу үчүн кооз өзгөчө мына ушундайларды колго эле жасап алсак болот экен. Азыр сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылып атабыз. Үйрөнүп алыңыздар дагы. Балким белекке бирөөгө берип койсок деле кандай жакшы. Ооба. Сиз бул нерселерди сатыкка койбойсуз да? Жок, сатыкка койбойбуз. Бул мындай белекке жасасак болот, ар кимге. Өзүбүздүн кабинеттерди кооздосок болот. Ар кандай кылып үйлөрдү, ашкананы кооздосок болот. Анан мындай таттуулардан өзүбүздүн туугандарыбызга, балдарыбызга, ар кимге мындай подарок кылып, белек кылып берсек болот да. Муну балдарыбызга бергенде дагы бир 5 эле минут турат болуш керек, 5 мүнөт. Балаты жок анан, Бир аздан кийин балатын карасаң эле мондай жылаңач калган деп кой. Жакшы экен. Дагы мындан башка эмнелерди жасап жүрөсүз? Мындан тышкары желим стакандардан ар түстө күйө турган шам чырактарды жасасак болот. Эмени деп коет, Аяз атанын кардан жасалганы, бул кар киши деп айтылат. Кар кишини дагы стаканды желим кашыктардан, желим стакандардан, анан салфеткалардан жасасак болот да. Аны да бир күн келип көрсөтүп беришиңиз керек экен. Көрсөтүп берем. Азыр ушул балатын жасаганга канча кашык колдонуш керек өзү негизи? Негизи эле бул бир пачкада 100 штук болот экен. 100 штук болот экен. 100 штуктун бир 80-90% кетет экен да. 80 колдонсо болот экен. 80-90. Мына сырткарда кандай түрлөрү бар? Мисалы, кашыктар менен жасаса болот экен, монпочилар менен жасаса болот экен. Кашыктар менен жасаса болот. Вилкалар аднары ошо бир жолу колдонуучу бул вилкалар да бар. Ошо вилкалардан да жасасак болот. Ал ак түстөгү аяз балатылар болуп калат да. Ошондой кылып кардан жасалган балатыдай болуп калат. Жакшы экен. Анан мисалы кашыктын баштарын мынтип сындырып алдык, бияктары калып калды. Мунусун дагы бирдемке жасап койсоңуз. Аларын дагы жасаса болот. Не жасап көрдүңүз? Булар жакшылап чогултуп туруп үй жылытса болот окшойт го. Атка жакшылап жагы. Булар эмне кылса болот чын эле? Негизи эле алардан дагы ойлонуп тапса болот. Мен буну кооздоп чыккам, өзүнчө дагы бир көргөзүп берем. Ар бир негизи эле аял киши эле эмес, эркектер дагы бардыгыбыз күзгүдө көрүнөбүз, Күзгүнү негизи эле күзгүнү ушул нерсе менен кооздосо болот да. Чекелерине ушундай кылып туруп жабыштырып чыкса болот, Түшүнүктүү. Ал эми эфирден сырткары айтып калдыңыз, жана кийимдерди тигүү боюнча баягы эксклюзив, эч ким билбеген, көрө элек кийимдерди ойлоп таап тигебиз деп, анан ырчылар менен иштешем деп калдыңыз. Кимдер менен иштешип келе жатасыз? Азыркы учурда биздин Кенже Көбөкова, Гүлсүм Бостонкулова, дагы билинип билинбеген дагы ырчылар барбы? Азыркы учурда жар айтуу деген мода болуп чыкпадыбы? Ошо жар айтканга, кыз узатууга кийимдерди чыгарабыз да. Ал эми өзүңүз жаңы жыл тососузбу? Жаңы жылды албетте тособуз, жаңы жылды. Үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Үй бүлөдө канча балдарыңыз бар? 2 кызым бар, азыркы учурда 2 кызым бар. Улуу кызым мектепте окуйт, кичине кызым бала бакчага барат. Энесин көрүп кызын ал дейт го, сиздин баягы. Кызыңыз барбы деп койбойсузбу? Жок. Бул баягы чеберчилик өнөрү ушундай колуңуздан бир нерсе баягы бир нерсеге кошуп жасай коюу деген бул апаңыздан калганбы? Же болбосо тайнеңизден калганбы? Бул негизи эле менин чоң энем бар. Чоң энем илгери кийиздерди бышырып, кийиздерди ар түстө боеп, шырдакшырып жасаганда менин чоң энем. Ошодон калган экен да. Андан кийин өзүмдүн энем дагы, өзүмдүн апам кол өнөрчүлүк менен алектенет. Азыркы учурда чогуу иштешебиз. Анан энесин көрүп кызын ал дегенде энеден дагы кызга өтсө керек. Мага ушун кол өнөрчүлүк, тигүүчүлүк абдан өзүмө мындай жагат да, мен өзүм жакшы көрөм. Негизи өзүм юридикалыкты бүткөн. Кантип барып ушул адаш барып юридикалык окуу жайды бүтүп алдыңыз? Жок, биринчи юридикалыкты бүткөм, андан кийин ушу дизайнерди бүттүм да. Андан кийин билгенсиз. Андан кийин ушул. Азыр биз суроолорду берип кызыгып атып эле сиз жасаганга жетишпей калдыңыз да. Азыр мындай кылбайлыбы? Баарыбыз биргеликте музыка угалы, клип көрүп келели, ага чейин биз бат-баттан бүтүргөнгө аракет кылалы. Анда кеттик. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр үчөөлөп жасап бүткөнгө аракет кылдык. Азыр бизде эмнеси калды? Алече шам чырактарды орогон эле калды. Калганы баары бүттү уже.
Ушундай кылып ороп, анан кооздоп койсо, кадимки эле балатка окшоп көрүнүп калат турбайбы? Кадимки эле балатага окшоп калат. Эч ким билбейт. Бардыгына кызык болот. Бардыгына жомок болот, табышмак болот. Бул эмне деген болду экен депчи. Кантип жасалып калды экен? Кантип жасалып калды экен деп. Жанына келсе, була кадимки эле желим кашыктар болот да. Түшүнүктүү. Аябай баягы батуу убакытта эле жасалат экен. Баардыгыңыздарга сунуштайбыз. Бул Алия Саткыналиеванын колунан жаралган жана идеясы да сизге таандык, Ооба, идеям өзүмө таандык. Жана үйдө дагы азыр эфирден сырткары айтып атат, мен үйгө чоң кар кишини келиңиз муну мен карап турайын. Кар кишини жасап койгом деп. Колдон бир нерсе келсе кандай жакшы азирет, Ооба. Мен ушундай жасап берейин эмсилерге. Бизи кийинки жумадан баштап бизге могу жерге чоң ёлка туруш керек да. Балаты ёлка деп. Мен балат болсо мен балаты жасап берейин. Эжекеден азыр үйрөнүп алдым кандай кылып жасаш керек экендигин. Даяр болду, Оңой Даяр болду. Кооз, анан эң чыгымы аз балаты болду. Эң чыгымы аз. Азыр биз балатыларды сатып алсак эң кеминде 500 сомдон башталат. Бул биздин балатыбыз. Мындай алганда бул 280 сомго турду. 280 сом. Жана бул соолубайт, эч нерсе болбойт. Соолубайт. Кийинки жылга да калтырсаңар болот, Кир деп калса жууп да койсо болот. Эрибейт. Анда Алия эжекебиз анда эфирден сырткары сүйлөшүп бизнес баштайлы. Бул абдан актуалдуу бизнес да болот. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдирели, келип мына ушуну бизге көрсөтүп, элге бир пайдалуу кеңеш дагы берип кеткениңиз үчүн. Бул баягы заманбап тилде айтканда лайфхак деп коебуз го, балаты жасап койдук. Сизге ыраазычылык билдирели, келгендигиңиз үчүн, таң атпай туруп, ушунун баарын көтөрүп келип жасап бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан жакында келе жаткан жаңы жылыңыз менен ушундай сонун баягы балатыларды жасап, үйүңүздү, үй бүлөңүздү жана ошондой эле жакын саналуу ачтарыңызды кубантып жүрө бериңиз. Сизге ийгилик. Анан бул таттуу балаты үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Бүгүн бизде конокто дизайнер Алия Саткыналиева болду. Эми биз Таңмана программасын уланталы. Ысык көл жээгиндеги этно комплекс бар экен. Ошол жакта көптөгөн туристтер барып эс алышат. Ошол туурасында кийинки сюжетте болсун.